Адашпасам 4 же 5 классыман бери менин чачыма ак түшө баштаган. Башында эч нерсе кылчу эмесмин, анан эле сабакта отурганда классташтарым артаман бирден экиден ак чачтарымы жуулуп отуруп, кийин көбөйүп кеткен. Билбейм, ошол жуулгандан көбөйгөнбү же өзү ушинтип көбөйүп кеткенби. Айтор азыр менин чачымдын жарымы ак. 10 же 11 класстан бери улам чачымды агарган сайын боеп келем. Ал эми былтыркы жылдын сентябрь айынан баштап чачымдын агарганын боебой бергенден жадап, мондой сарыга боеп алганмын. Ак чачтарым азыраак көрүнсүн деп. Биз кичинебизде чачыңарды боебогула ак түшүп кетет дечү. Мен бирок ак түшүп кетип, айласыздан боегонмун. Өзүмдүн чачым аябай капкара сон болчу. Ал эми чачымды боеп жаткан кыз менин өзүмдүн бир тууган эжем. Ишенесиздерби, өмүрүмдө бир да жолу башка салонго, башка мастерге чачымды жасатып көргөн эмесмин. Себеби эжем мен 9 классыман баштап ушул сферада иштейт. Элестеткиле, 10-12 жыл болуптур почти. 100 эмес 200% ишеним менен айта алам, менин эжем не только Кочкор Ата шаарында, но и Нуукен району боюнча эң кыйын мастер. Сложное окрашивание, сложные стрижки, кератин болобу, иш кылса баардыгын катырат. Жаным эжем, үйдө 5 кыз болсок, эң ортончусу 2 эжесинин 2 сиңдисинин чачын только ошо эжем карайт. Кудайым баардык жакшылыктарды бере берсин сизге. Ал эми бул менин жаңы стрижкам, жаңы покраскам, чачымды кыскартып, ушундай сонун түскө боеп алдым. Кандай чыгыптыр, комментарийге жазып коюңуздар. Өзүмө аябай жакты.